Урматтуу мусулман бир тууган, сиздин аялыңыз, урматтуу мусулман эже карындаш, сиздин күйөөңүз Алла Таала сизге тандап берген эң улук, эң даражалуу күйөө. Ошондой эле урматтуу ага инилер, сиздин аялыңыз дагы Алла Таала сизге тандаган эң кооз, эң сулуу аял болуп эсептелет. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, Алла Таала тагдыр кылып, кайсы бир эркек менен аялды жолуктуруп, бул узун сапарга бирге чыгууга насип кылган болсо, урматтуу эже карындаш, урматтуу ага инилер, жакшылыкты, сулуулукту аялыбыздан издейлик. Өзүбүзгө адал болгон, Алла Таала тагдыр кылып пешенебизге жазган, алдыбызда турган аялдан улуулукту, сулуулукту, кыйынчылыкты, жыргалчылыктын бардыгын ушул аялыбыздан издейлик. Ошондой эле эже карындаштар, тагдыр насип кылып Алла Таала буйруп, сизге ошол күйөөнү берди, ошол эркекти берди. Ошол эркектен жакшылыкты, кооздукту, күчтүүлүктү, сиз эңсеген жыргалчылыкты, сиз эңсеген сүйүүнү ушул эркектин өзүнөн издеңиз. Биздин бир эң өкүнүчтүү нерселерибизден бири бул үйлөнгөндөн кийин эркектер өзүбүздүн ошол дубалдын ичиндеги, үйдүн ичиндеги аялыбыздан сулуулукту, жыргалчылыкты, сүйүүнү, мурунку эстеп жүргөн нерсебизди эстебестен сырттан издеп калат экенбиз. Болбосо ошол алтын, ошол кымбат баалуу нерсе өзүбүздүн үйүбүздө турса дагы. Ошондой эле эже карындаштар дагы өзүнүн кол астында турган күйөөсү бар. Сыртта турган башка адамдарга салыштырып, анын жакшылыгын, кыйындыгын, байлыгын, анысын, мунусун башка адамдарга салыштырып калат экен. Ошонун негизинде андан кийин келишпестик, бири-бирин жакшы көрбөгөндүк, уруш талаш келип чыгып, акырында ажырашууга алып барып жатат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биздин колубуздун астында турган өзүбүздүн баалуу жан шеригибизди кадырлайлык, барктайлык, анын сулуулугун, кооздугун, күйөөсүнүн күчтүүлүгүнү, кыйындыгыны колубузда турганда билейлик. Андан кийин ошол аял күйөөсүнү канчалаган адамдардын арасынан, канча жуучулар келген эле, кыйындар келген эле, байлар келген эле, ошолордун арасынан бардыгынан сизди тандап алды. Ошондой эле эже карындаштар, башка канчалаган кыздарга барса болот эле, канчалаган сулуу кызды алса болот эле, бай кызды алса болот эле, ошолордун көптөгөн кыздардын ичинен сизди тандады. Эми карап көрүңүз. Ошончо эркектин арасынан сизди тандаган аял сүйүүгө, ырахатка, жакшы мамилеге татыктуу эмеспи? Ошондой эле эркек дагы канчалаган кыздарды арасынан сизди тандады. Бул ушул эркек сизге эр болгон эркек жакшылыкка, сыйга, урматка, сүйүүгө татыктуу эмеспи? Алла Таала адал кылып берди, тагдыр кылып берди. Бүгүнкү күндө канчалаган эже карындаштарыбыз, канчалаган ага инелерибиз үйлөнөйүн дейт, кыз жок. Турмушка чыгайын дейт, эркек жок. Алла Таала насип кылбаса ушундай экен. Бирок бизге Алла Таала мүмкүнчүлүк түзүп, жеңил кылып аял берди, күйөөсү жокторго күйөө берди. Алла Таала мына нематым деп бергенден кийин, ошол колубузда турган нематтын кадыр баркын билип, ордундан сыйлап калганга аракет кылайлык. Бул сүйүү деген кызык нерсе экен. Өзүнүн адал болгон аялынын жанында, өзүнүн адал болгон күйөөсүнүн жанындагы бул сүйүү канчалаган кыйынчылыктарды жеңилдеткенге, канчалык кыйынчылыктарды жеңгенге, турмуштун кыйынчылыгын, адамдар менен болгон мамиледеги кыйынчылык, кедей кембагал, ден соолук, ушулардын бардыгын жеңгенге, эгерде аялы менен күйөөсү бирге ынтымакта, сүйүүдө, кемеде бирге барышса, ушул кыйынчылыктардын бардыгын оңой жеңсе болот экен. Ошондуктан Пайгамбарыбыз айтат: "Ла яфрак муъминун муъминатан ин кариха минха хулукан радия минха ахар." Бир мумин адам экинчи мумин аялды, эркекти болсо, бир жолу жаман көрүп калбасын дейт. Анын кээ бир кемчилиги болгон болсо, анын экинчи жакшы жагы болот дейт. Ошондуктан ошончо адамдардын ичинен тандаган аялда кээде кемчилик болот. Ошол кемчилик болсо, көз жумуп койгонго аракет кылышыбыз керек. Ошондой эле эркектер дагы сиз менен жашаганга аракет бар жерде кемчилик бар. Сөзсүз түрдө ол сиз менен жашаганга, бакканга, бала чакасын бакканга аракет кылып, сыртта жүрөт эртең менен кечке чейин. Кээде кемчилик болушу мүмкүн. Ошол кемчилигин көрмөкчөн болгонго, проблема кылбастан оңдогонго аракет кылышыбыз керек экен. Ошол эле аял эртең менен кечке үйдү караган, кийимин жууган, тамак кылган, үйүн тартиптеген, ата энесине кызмат кылган, өзүнө кызмат кылган, ушундай көп жоопкерчиликти мойнуна алган аял. Эми ушул аял бизден сүйүүнү,
көңіл бурууну, ырахатты, жыргалчылыкты күтүп турат. Ошонча кыйынчылыктар көтөргөн аялга биз ушул колубуздан келген жакшылыкты кылышыбыз керек экен. Ошондой эле эркек дагы эртең менен кечке чейин жумушта жүрөт, кыйналат, урушат, талашат, сапар кылат, башка мамлекетке барат, өзүнүн башыны, жанын аябастан, эч нерсеге карабастан, жада калса ушу өмүрүн алганга чейин сизди багыш үчүн, бала чагаңызды багыш үчүн, сиздин бир талабыңызды аткарыш үчүн өз жанын тобокелге салып жүргөн эркек сизден сүйүүнү, урматсыйды, эшиктен келгенде жакшы тосуп алууну күтүп жүргөн болот. Ошондуктан аялдын дагы, эркектин дагы жоопкерчилиги ушундай көп болгондуктан, үстүнө жүктөлгөн жашоодогу жоопкерчилик көп болгондуктан бири-бирибизге Алла Таала ушундай тагдыр менен жолуктуруптур. Эми ушул кыйынчылыкты бирге жеңип, жашоодо бактылуу өткөнгө аракет кылайлык. Ушул аялдардын дагы, эркектердин дагы ортосунда болгон нерселердин эң өкүнүчтүүсү, эң бактысыз аял ким, эң бактысыз эркек ким десе, колубузда турган аялды, колубузда турган эркекти кадыр баркын билбестен, бири-бирибизди сыйлап, урматтап, түшүнүүгө келип, жакшылыкка келип, бакытта жашай албагандыгыбыз бул эң өкүнүчтүүсү. Колубузда бар туруп, адамдар жетпей жүрөт, үйлөнгөнгө жетпей жүрөт, турмушка чыкканга жетпей жүрөт, балалуу боло албай жүрөт, канчалык кыйынчылыктар бар. Көпчүлүк ушундай келишпеген үй бүлөлөрдө карасаң, ошол жашоонун баардык мүмкүнчүлүктөрү түзүлгөн. Үйү бар, машинасы бар, жумушу бар, акчасы бар, ден соолугу бар, баардык мүмкүнчүлүктөр бар. Андан кийин урушка, келишпестикке келип калышат. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн үй бүлөлөрдө карасаңыздар, ошол жакшылыктардын көпчүлүгү бар болгон болот. Ошондуктан колдо турган алтындын баркын билейлик, аялыбызды сыйлайлык, ошондой эле күйөөлөрдү дагы сыйлап, урматтап, өз ордуна коелук. Алла Таала бизге жазган тагдырга ыраазы болойлук. Алла Таала тагдыр кылып бизге ошол эрди бериптир. Алла Таала тагдыр кылып ошол бизге ошол аялды бериптир. Алла Тааланын тагдырына Кудайга шүгүр. Я Раббим, мага жазган тагдырыңа мен ыраазымын. Ушул тагдырыңда мен жакшылыкка барайын, жакшылык ишти кылайын деп, мамилебизди оңдоп, кечире билип, бейишке карай бирге кадам таштайлык деп айтабыз. Алла Таалам ар бир үй бүлөнү бакталуу кылсын.